Спорт каналдын берүүлөрүн түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин Арена программабызда экиге бөлүнгөн эки коноктор болот. Тактап айтсак, биринчи программабыздын бөлүгүндө Кыргызстандагы шахмат спорту туурасында кеп кылабыз. Кыргызстанга Бельгия жана Өзбекстандан эки гроссмейстер келип, Кыргызстанда тандоо жүргүзүүдө. Алар бир канча убакыттын ичинде Кыргызстандагы жаш таланттуу шахматчыларды тандап, аларды гроссмейстер болууга үйрөтөт десек болот. Буга утурлай студиябызга конокко дал ушул иш-чараны уюштуруп жаткан Кыргызстан шахмат федерациясынын вице-президенти Нурбек Караталов, ошондой эле Эржан Жакшылыковду студиябызга конокко чакырганбыз. Белгилеп өтсөк, Эржан Жакшылыков Кыргызстандын 7 жолку чемпиону, ошондой эле өспүрүмдөр арасында Азиянын күмүш байгесинин ээси. Жалпы спорт сүйүүчүлөрдү экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Кыргызстанда алгачкы жолу шахмат спорту боюнча жакшы бир самалык өтүп жатат десек болот. Жогоруда дагы белгилеп өткөндөй, Бельгиядан жана Өзбекстандан бирден гроссмейстер келип, Кыргызстандагы жаш таланттуу спортчуларга тандоо жүргүзүүдө. Бул иш-чара кандай өтүп жатат, кандай башталган, кандай уюштурулуп жатат жана Кыргызстандагы жаш шахматчылардын катышуусу кандай болууда? Саламатсыздарбы? Биринчи ирет баарыңыздарга ушул шахмат коомчулугу атынан баарыңыздарды саламдайбыз. Бул гроссмейстер программасы деген бул аябай чоң бир долбоор. Анан бул Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында болбогон бир нерсе болуп жатат. Акыркы бир жылдын ичинде шахмат чөйрөсүндө жана шахматтын баягы администрациясында көп алмашуулар болду, жана реформалар өтүп жатат. Ошого байланыштуу Кыргызстан эгемендүүлүк тарыхында баягы шахмат негизи спорт катары көп өнүкпөй келген да. Анан ошону бир кандайдыр бир чоң деңгээлге көтөрүш үчүн жаңы реформалар керек жана тууралуу болуп, ошол шахмат федерациясы, Кыргыз Республикасы шахмат федерациясында талкууланып, ошол долбоор бекитилген. Ошол долбоор биринчиден Кыргызстанда эгерде шахмат гроссмейстерлери чыга турган болсо, аны жалгыз гана гроссмейстерлер чоңойто алат да. Ошондуктан биздин федерациясынын президенти Төлбаев Бабурдун демөөрчүлүгү менен, алгачкы демөөрчүлүгү менен ушул эки гроссмейстер, сиз айткандай эле Вадим Малахатько жана Жумаев Марат деген эки гроссмейстерибиз келип азыр биздин жаш өспүрүм жана таланттуу шахматисттерди үйрөтүп жатышат шахматка. Бул кандайча башталган? Болжолу жылдын аягында бул сүйлөшүүлөр болуп, анан ушул тууралуу келишимдер түзүлүп, анан алгачкы иретте эки гроссмейстер чакырылып, алар бир жарым айга жакын бир тандоо кылышып, Кыргызстандын эң потенциалы күчтүү болгон жана перспективдүү чемпиондорду жана шахматисттерди чогултуп, ошолордун арасында бир турнир өткөрүп, анан тандоо өткөрүп, алар ар бирөө менен ойноп чыгып, анан кандайдыр бир деңгээлде өзүлөрүнүн бир түшүнүгү менен тандоо жүргүзүп, болжолу 10, анан 24 толугу менен 34 киши тандап алышкан. Азыркы убакта бул долбоор толугу менен жүрүп жатат жана бир жарым айдан бери бул жакшы көрүнүш болуп жатат. Ал эми тандоого канча шахматчы катышкан? Эми мындай, кыскасы Кыргызстанда ФИДе боюнча регистрация болгон 3000ге жакын шахматисттер бар экен, бирок анын арасынан жарымынан көбү болсо баягы көп жылдан бери уже шахматка катышпай калгандар. Ошондуктан алардын тандоосу эми мындай биринчиден айтканда гроссмейстерлер проекти аябай кымбат бир проект. Бирок биз баягы пилоттук проект катары буну баштап, анан аябай бир кылдаттык менен бир тандоо жүргүздүк да. Анын минималдуу бир критериялары бар. Мисалы, ФИДе рейтинги 2000ден өйдө болгон, же болбосо потенциалы күчтүү болгон, же мурунку чемпиондор, азыркы чемпиондор деп, ошондой бир чоң федерациянын ичинде талкуу жүргүзүп, ошондой бир баягы кыска бир список түзүлгөн. Анан ошонун негизинде ар бир гроссмейстер ошол ар бир шахматчы менен ойноп чыгып, анан кандайдыр бир деңгээлин талдап, баягы экзамен өткөрүп, анан
ошону баягы өзүнүн командасына окуучу катары алышкан. Эң сонун эми Эржан сизге кайрылайын. Гроссмейстерлер келип тандоо жүргүзүп жатыптыр. Сиз катыштыңызбы? Кандай болуп жатат? Ошо гроссмейстерлер келгенден баштап мен ошо Марат Жумаев гроссмейстеринде уже ошо 2 жумада болуп калды тренировка кылып атканыбыз. Мен үчүн бул абдан чоң ийгилик. Ошол отбордон өтүп ушунчалык күчтүү гроссмейстер менен тренировка кылганыма аябай кубанычтамын. Ошо Кудайым буюрса ушул алдыда боло турган турнирлерди утам деп максат кылып атам. Эң сонун сиздин Кыргызстандын атынан башка эл аралык мелдештерге катышып бир топ ийгиликтерди жаратып келгениңизди билебиз. Бул Азия чемпионатынан тартып бир катар беделдүү делген эл аралык мелдештердеги көрсөткүчүңүз далил болуп келет. Сиз жогоруда гроссмейстер бул кымбат долбоор деп айтып калдыңыз. Буга катышам дегендер жана рейтингге туура келгендер акысыз катышабы же болбосо кандай болот? Эми бул аябай мындай чоң маселе болду. Негизи федерациянын алкагында буну да аябай көп талкууладык. Анан ушунда бир 3 программа менен финансылык каржылоо жагынан 3 бир программа түздүк да. Биринчиси деген толугу менен акысыз. Булардын да критериялары бар. Мисалы аябай потенциальный күчтүү жана мындай таланттуу бир бала болуш керек. Анан экинчиси баягы каражат жагынан бир кыйынчылыгы болгон учурда болсо, ал заявление жазып эле бизге кайрылып эле, анан ошонун негизинде 100% бир бекер бир программабыз бар, бекер окутуу программа. Анын экинчиси скидкасы менен, анан үчүнчүсү дагы бир андан кичирээк скидкасы менен. Эгерде чындыгында эле биз баягы чындыгында эле шахмат чөйрөсүнөн баары бири-бирин тааныйт экен, анан кимдин каражат мүмкүнчүлүгү бар, кимдики жок экенин, ким таланттуу эмес экен, бул баары аябай эле анык экен да. Ошонун негизинде талдап эле анан баягы 3 категория айтылгандай эле ошол программа жүргүзүлүп турат. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери шахматчылардан бизде гроссмейстерлер жок деп айтып келебиз. Буга чейин СССР убагында 2 гроссмейстер болгон экен. Азыркы биздин ошо конокторубуз Кыргызстандагы шахматчылардын гроссмейстер болууга мүмкүнчүлүгүн кандай баалап жатышат? Эми мындай кыскача айтканда, ооба сиз айткандай эле СССР убагында гроссмейстерлерибиз бар экен, бирок алар тилекке каршы ошол баягы өзүнүн кандайдыр бир деңгээлдеги шахмат таланттарын жана баягы жөндөмдүүлөрүн ошол бере албай калыптыр. Анан эми баягы эгемендүүлүк тарыхыбызда тилекке каршы бир жигитибиз бар экен. Ал болсо 2000-жылдары Россиядан бир чакыруу алып, анан ошол жака кетип калып, азыр ошол Россияда гроссмейстер болуп калды да. Анан тилекке каршы ошол эгемендүүлүк тарыхыбызда гроссмейстер жок. Бирок деген аябай чоң жетишкендиктерибиз бар. Өзгөчө өспүрүм жаш балдар арасында, мектеп окуучулары арасында. Бирок алар деген баягы 12-14 жашка эле чейин эле. Мисалы Азия чемпионаттарында призерлорубуз бар. Анан дүйнөлүк чемпионатта баягы мектептер окуучулары арасында да бар экен. Бирок анын баары бир кандайдыр бир деңгээлде токтоп, ошол 12-14 жаштагы бир учурда эле калып калыптыр да. Анан кийинчерээк бир прогресс болбоптур да. Эмнеге деп ошону келип талдап баягы шахмат чөйрөсүндө ушунун баарын анализдеп турсак, кыскасы мындай экен да, гроссмейстер болуш үчүн бир гроссмейстер үйрөтүш керек экен да. Ошондой бир тыянакка келдик. Анан ошонун алкагында жанакыдай бир программаны уюштуруп, ошондой гроссмейстерлерди азыр пилоттук бир проект катары, долбоор катары ишке ашырып жатабыз да. Анан эми мындайча айтканда, ар бир улуттун өзүнүн таланттары бар, албетте. Өзүнүн деги эле жаш өспүрүмдөр негизи өзү баары эле таланттуу да. Бирок ошол талантты чыгарыш, аныкташ, бир кандайдыр бир мындай кол кабыш кылып, көтөрмөлөп, мотивация кылып, ушул жаатта биздин бир кемчиликтерибиз бар экенин биз мойнубузга алабыз. Анан ошондуктан ушундай бир гроссмейстер программасын чыгып, анткени деген баягы эми сүрөтчүлөрдөй эле да,
мисалы бир сонун сүрөт тартасың, бирок бир нерсеси жетишпей турат да, ал ошол бир нерсени баягы штрих деп коет, ошону жасаш үчүн албетте бир андан да мыкты бир сүрөтчү келип туруп көрсөтүп койсо эле, ошол жаатта эле сразу мындай бир жаңы бир баягы ой жүгүртүүлөр пайда болот экен да. Ошондуктан биз аябай терең ишенебиз, биздин потенциалыбыз аябай күчтүү. Жалгыз гана ошол баягы тайманбас мээнет менен анан дөөлөткө жетишебиз деп мен ошого терең ишенем. Эң негизгиси жол көрсөтүп бериш керек, Жол көрсөтүп, ошол баягы кээ бир учурларда жол көрсөткөндөн да кийинчерээк баягы эми өзгөчө бир ыкмалары бар экен, анан аябай детальдары бар экен. Ошонун баягы терең бир ой жүгүртүүнүн алкагында аны только гроссмейстер эле көрсөтө алат экен да. Эмиржан, сизден сурап көрөйүн, гроссмейстер менен ойноп, аны менен үйрөткөндөрүн чогуу машыгып жатасыз. Эмнелерди үйрөнө алдыңыз? Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен? Мисалы, буга чейин мен гроссмейстерлер менен онлайн машыкчумун. Эми ушул офлайн жагынан караганда, ушу бетмен бет отурганда гроссмейстер менен башкача бир сезим болот. Жана көптөгөн сен мурунда, мисалы мен ушул тренировка убагында мен билбеген көптөгөн нерселерди үйрөтүп берди да. Анан ушул максатым бар. Ал ушул алдыда көптөгөн международный турнирлерди утуп, мировой турнирлерди утуп, гроссмейстерге ушул максат коем. Эң сонун биздин дагы сизден үмүтүбүз чоң. Бул жаңы сезон, жаңы мелдештик сезон башталды десек болот да. Бул жылы сиз кайсы мелдешке катышууга жетиштиңиз? Бул жылы ушул январда Кыргызстандын чемпионаты болгон, жаш өспүрүмдөр арасында 16 жашка чейин балдар арасында 9 оюндан 9 очко алып, биринчи орунга ээ болдум. Ошондой эле сиздин Кыргызстандын рейтинги боюнча 3-чү орунда турганыңызды билебиз. Ал эми ага айтсаңыз, кыргызстандык биздин шахматчыларыбыздын эл аралык рейтингдеги орду кандай? Эми бул жакта да мындай ачык эле айтыш керек, биздин негизи эле Кыргызстандын рейтинги дүйнөдө төмөн эле. Бирок бул эч качан проблема эмес, анткени муну кабыл алып, анан кандай бир план түзүшүбүз керек, кандай бир ыкмаларды жасашыбыз керек, ошол жакта көбүрөөк башыбызды орутушубуз керек да, ойлонушубуз керек да. Биздин негизи эми мындай гроссмейстер жок болсо, бул өлкө баягы эми кандай десем, эми деңгээли ортодо да, баягы эми сөз менен канча айтсаң деле баягы жыйынтыкта, натыйжада эмне болсо ошол да. Бирок деген жана айтып кеткендей эле чоң бир үмүтүбүз бар. Анан баягы Эржанда мындай анча-мынча сүрдөнүп турат. Бирок Эржан деген 14 жашында азыркы убакта FIDE Master деген наамды алган. Өзүнүн рейтинги 2341. Анан бул деген биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда экинчи эле жолу болуптур да. Андан мурунку бир жигитибиз бар эле, бирок ал жана айтып кеткендей, аста айтып кеткендей, ал Россияга баягы бир сунуш алып, ошол Россияга кетип калды да. Ал азыркы убакта гроссмейстер болду ал жигит. Анан Эржан болсо азыр ошол баягы тарыхты кайрадан жазып турат. Анан биздин ошол ишеничибиз жана мындай терең да Эржан боюнча. Мисал деген анткени азыр деген сиз Кыргызстандын рейтингин азыр карап турсаңыз, алдыда бир эки жигитибиз бар, бирок алар Эржандан 2 эсе жашы өйдөрөөк да. Ошондуктан азыр Эржандын эми бери жакта эле 14 жылы бар да, гроссмейстер болуш үчүн элечи эми баягы. Биздин болсо максатыбыз азыр эми Кудай жалгаса бир 2-3 жылдын ичинде гроссмейстер чыгаруу. Бул Эржан болобу, Эржандан дагы башка азамат жигиттерибиз бар. Мисалы деген аларды айтып кетсек, Орозбаев Элдияр, анан Нуридин
Дегенбаев Азиз. Дегенбаев Азиз, ошондой жигиттерибиз бар, эми көп эле да. Анан алардын баары потенциалдары аябай күчтүү да. Ошол эле баягы кичине эле бир мындай мотивация, кичине эле бир өзгөчө бир ыкмалар, терең ыкмалар керек болуп жатат. Ошол биз аябай катуу ишенебиз, ошол гроссмейстерлерибиз. Ошол баягы кыска мөөнөттө азыр пилоттук долбоордо 3 айдын ичинде бир натыйжалар берилет, баягы бир балким дагы бир тандоо болот. Негизи биздин оюбуз 1-2 жылдын ичинде ошол гроссмейстердик программаны ушул багытта алып баруу 1-2 жылдын ичинде да. Анан биз ишенебиз, албетте баягы мээнетке дөөлөт болот. Бул бир акыйкат. Ошондуктан биз ойлойбуз баягы тайманбаган бир эмгек менен, анан туура эмгек менен, туура убакытта, туура жерде болуп калсак, мен ойлойм бул нерселер баягы жетишебиз да бул нерселергечи. Эң сонун Кыргызстандан гроссмейстердин чыгышына азыр пайдубал курулуп жатыптыр десек болот. Алгачкы кадамдар башталып жатыптыр. Сиз айтып өттүңүз, 34 спортчу тандалып алынды деп, анан алар 3 ай бою даярдык көрүшөт. Гроссмейстерлерден билим алышат. Туура. Жанакы аста айтып кеткендей эле Вадим Малахатьке ал деген украиналык, бирок өзү азыр Бельгия шахмат федерациясынын өкүлү. Ал жигитте мен жаңылышпасам 10-12 киши. Анан Марат Жумаев деген бул мурунку Өзбекстан Республикасынын аялдар курама командасынын тренери, машыктыруучусу. Бул аябай чоң жетишкендиктерге жетишкен. Ошондуктан биз ойлойбуз, анын көзөмөлүндө болсо 24 киши бар да. Анан биз ойлойбуз, ошол 24 киши, анан 12 кишини кошкондо где-то бир 34-36 баладай бар. Эми албетте бул баягы биринчи этап. Анан экинчи этапта биз ойлойбуз, же бул сан азайышы мүмкүн, же көбөйүшү мүмкүн. Эми аны байкайбыз да, карайбыз. Анан ошонун баягы гроссмейстерлердин экспертизасына таянып, анан кийинки кадамдарыбызды ошолор менен тактап, аныктап, анан бир долбоорлорду улантабыз деп ойлойм да мен. Коңшу өлкөлөрдөн гроссмейстерлер чыкканга жетишиптир десек болот. Болбосо биз бир эле мектептен тараган өлкөлөр деп айтсак болот. Ал эми аларды, мисалы биздин өлкөдөн гроссмейстерлер чыгуусуна эмнелер жетишпей атат, балким колдоо жетишпей атат. Эми албетте баягы тилекке каршы көп нерселер, көп факторлордон кийин эң алгачкы факторлордон бирөөсү бул каражат маселеси болуп калат экен. Бирок биздин түшүнүгүбүз боюнча негизи каражат маселеси деле негизи чечилет экен. Анткени аябай эле баягы шахмат чөйрөсүндө жана шахмат оюнуна көңүл бурган, кайдыгер болбогон өтө көп ишкерлерибиз бар, кызматкерлер бар, мамлекеттик кызматкерлер бар. Жана негизи эле жалпы жонунан баягы элибиз деле баягы СССР убагынан сиз айткандай эле баягы шахматка кандайдыр бир деңгээлде бир алеги бар да, бир тийиши бар да. Ошондуктан мен ойлойм, бул нерсе мындай боло тургандай эле нерсе. Анан каражат маселеси деле баягы орустар айткандай по нитке баягы чогулат нерсе, чогулчудай эле нерсе да. Биз ойлойбуз баягы каражат негизи чечиле турган маселе. Бирок бул бир акыйкат, чындык, каражат маселеси өтө абдан Кыргызстаныбыз, биздин мамлекетибизде өтө мындай оор, анан мындай орчундуу бир маселе. Мисалы деген, эгерде башка өлкөлөрдү же биздин кошуна өлкөлөрдү карап турсак, алардын да баягы гроссмейстердин санын эмнеге көбөйтүп, ошону баягы талдап турсак, көп учурда же бул деген мамлекеттин чоң колдоосу, же бизнестин чоң колдоосу, бирок баягы каражат жагынан аябай чоң бир колдоо менен натыйжада ушундай бир гроссмейстерлердин көбөйүшүнө себеп болгон да. Эң сонун бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна чыгайын деп калыптыр. Алдыдагы мелдештер, пландар туурасында кеп калалы. Эржан, сизди бул жолу кайсы мелдештерден көрсөк болот? Бул жылы жайында көптөгөн турнирлер боло турат. Эми алдыда бар. Ошол мелдештерде Азиянын чемпионаты, дүйнөнүн чемпионаты жана дүйнөлүк олимпиада. Ошол дүйнөлүк олимпиадага апрель айында
ушул Кыргызстандын чемпионаты өтөт чоңдор арасында. Жана ошол чемпионат Кыргызстандын чемпионатынын ушул тандалып 12 киши кайра ошол эми финал деп коет да, финал ойношот кайра эле. Ошол 12 кишиден 5 киши ошол олимпиадага жолдомо алышат. Эң сонун сизге эркин микрофон узаталы, көрүүчүлөргө, күйөрмандарга кайрылып өтүңүз. Эми биз деле шахмат чөйрөсүндө жаңы эле келип олтурабыз. Жалпы жонунан бир 7-8 айды аша элек, бирок биз деген азыр негизи деген мындай да, көп нерседе азыр реформа кылыш керек экен. Ошондой эле учурда шахматта да. Анан биз азыр жакында эле ошол биздин бир жалпы съезд өттү шахматчылар коомунун. Анан ошол жакта жаңы президент тандалды, жаңы команда тандалды. Ошол азыр чоң реформалар кылып, анан ошол реформанын эң биринчиси ошол баягы гроссмейстер программасы бар. Анан биз өтө терең ишенебиз, биздин кыргыз элибиз ошол шахматты колдосо, анткени деген шахматтын негизи мындай экономика, социальный жактан биздин жаш өспүрүмдөрдүн ой жүгүртүүсүн, когнитивдик баягы жөндөмдүүлүктөрдүн аябай чоң өсүшүнө бир маани берет, чоң бир себеп болот. Ошондуктан биз баарыңарды, кичинекей балдарды 5 жашынан 6 жашынан болуп ошол шахматка үгүттөп, ошолордун ой жүгүртүүсүн жана ошол ой жүгүртүүсүн деги эле мындай акыл деңгээлин өйдө көтөрүш үчүн шахматка чакырып кетебиз деп мен ошону айтып кетет элем. Чоң рахмат, студиябызга келип маек бергениңиздер үчүн. Жакшы бир саамалык иш-чара өтүп жатыптыр, ийгиликтүү жыйынтыкталсын жана келечекте Кыргызстандан көптөгөн гроссмейстерлер чыксын деп тилек кылабыз. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз.